Президент Садыр Жапаров 2023 жылдын 1-октябрынан тарта пенсиянын камсыздандыруу бөлүктөрүнүн өлчөмдөрүн индексациялоо жөнүндө жарлыкка кол койгон. Жарлыкка ылайык 30 000 сомго чейин пенсиянын камсыздандыруу бөлүгү 38%, бирок 500 сомдон кем эмес өлчөмүндө көбөйөт. Мындай пенсиялардын орточо өлчөмү жогорулагандан кийин 9354 сомду түзөт. Бул пенсиянын азыркы өлчөмүнүн орточо 1692 сомго көп. Siz alınan pensiyanız 11.218 eкен. Эми азыр октябрдан 14.200 болду. Pensiyanız 2982 сомго кошулуптур. 2000 Жалал-Абад шаарынын тургуну Көчөрбай Молдоболотов 11218 сом пенсия алып келген. Ал эми 1-октябрдан тарта 14200 сом алат. Мындай маалыматты уккан шаар тургуну кубанганын жашырбайт. Биринчи чыкканымда 3000 канча менен 3000-6000 сом ушундай менен чыккан биринчи. Эми кошулуп отуруп, азыр мына былтыр быйыл кошулуп жакшы. Уже мындай кыйналыштык болбойт эми. Рахмат ушунчалык кошконуга. Биз ыраазыбыз. Ал эми Минавар Борбокулова 11 жылдан бери пенсия алып келет. 7 баланын энеси Баатыр эне. Буга ай сайын 1000 сом өлчөмүндө жөлөк пул берилет. Бирок Баатыр энеге берилүүчү каражатка кошулбай жаткандыгын айтып, учурдагы кымбатчылыкка байланыштуу буга да кошуп берсе деген сунушту айтууда. Баатыр эненикине кайра пенсия кошулганда ага дагы кошулбай эле. Кайра мурунку 1000 сом боюнча ошол ичинде эле кете берет экен да. Баатыр эненикине бирок отдельно дагы кошулганда жакшы болмок да. Ана мурунку кошулган боюнча мындан кийин Баатыр энеге кошулбай эле мен 7 балам бар. Аны ойлоп, ошондо айтып жеткире албайм да, Баатыр энеге эмне үчүн отдельно кошулбайт? Баягы эле 1000 сом боюнча эле да. Жалал-Абад шаары боюнча 9426 жаран пенсия алат. Жогорулатуунун так суммасы ар бир жарандын пенсиянын камсыздандыруу бөлүгүнүн өлчөмүнө жараша болот. Бул жогорулатуу инфляциянын деңгээлинен 2 эсе жогору. Көп иштегендер бар бизде. Көп иштеп страховой частьтардан аларга көбүрөөк кошулат. 4000ден ашкандар бар. Анан аз страховой часть бар. Үч менен чыккандарды аларга аз кошулат. Себеби эмгек стажы санап көргөндө стажы көп. Страховой часть аздан алатчы, ошон үчүн аларга 500 сомго кошулат. Например, 5000ден ашкандарга алар где-то 1000 сомго жакын кошулат экен. Анан 8000 алып аткандар да 2000ден ашат. 10 000 алгандар аларга 3000 ушундай кошулат. Ар кимдики ар кандай бизде көбүнчө мындай страховой часть көп жыл иштегендерге көбүрөөк кошулуп атат. Ал эми 30 000 сомдон ашкан пенсияларды жогорулатуу маселеси азыркы кезде каралууда. Ошол себептен кошумча керектөөлөрдүн тийиштүү эсептери жүргүзүлүп жатат. Айбек Исабеков, Аскар Маматисаков, Регион.